Астанадагы Борбор Азия Кытай экинчи саммити аймактык дипломатиялык күн тартибиндеги маанилүү окуя. Бул көп тараптуу диалог форматы кызматташтыктын горизонтун кеңейтет. Учурда тараптар инфраструктуралык долбоорлордун тышкары технология, энергетика, космос сыяктуу багыттар боюнча өнөктөштүктү өнүктүрүүгө кызыктар дейт серепчилер. Бул аймактын ар тараптуу өнүгүүсүнө жаңы дем берет. Это уже не просто экономическое сотрудничество. Бул жөн гана экономикалык кызматташтык эмес, стратегиялык трансформацияга карай кадам. Азыр Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн технологиялык өнүктөштүгү жаңы деңгээлге чыкты. Мисалы 5G түйүндөрүн кургандан бери акылдуу шаар системаларын жайылтууну улантып келе жаткан Кытай регионду санариптик трансформациялоонун негизги тышкы экономикалык катышуучуларынын бири болуп калды. GPS-ин альтернативасы деп эсептелген Beidou спутник системасы да тездик менен өнүгүп жатат. 5G или внедрение систем «Умный город» до развития спутниковой системы, китайской системы Beidou, альтернатива GPS.